Үй бүлөнү багуу, аларды моралдык жана материалдык жактан камсыз кылуу бул мырзалардын иши деп билебиз. Бирок бир жагынан жашоо шарттын кыйынчылыгыбы, экинчиден бул тең укуктуулукпу же болбосо айымдардын карьерага басым жасагандыгыбы айтор үй бүлөсүн баккан айымдардын саны арып барат. Чындыгында башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыргыз айымындай жумуш тандабай иштеген аял заты азыраак болсо керек. Бир жагынан муну баатырдык деп сыймыктана турган болсок, экинчи жагынан деп өкүнөрлүк жагы бар. Себеби үй бүлөнү багуудагы бул оңойго турбаган иш. Андыктан чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө үй бүлөсүн баккан аял деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз, саламатсыздарбы? Талкуучу темабызга карата келген конокторду студияга чакырып маекти баштайлы. Ал үчүн Кайрылман кыргыздардын Бириккен кыргыз коомунун директору Барной Шаматованы, ошондой эле бизнесмен Нурила Эрматованы жана ошондой эле бала бакчанын тарбиячысы Гүлзат Бугубаеваны, ошондой эле тигүүчү Жазгүл Тилекованы студиябызга чакыралы. Үй бүлөсүн баккан айым, ошол эле учурда коомдогу бир кызматкер катары чакырып атабыз. Деги эле үй бүлөнү багуу боюнча сизден баштайлычы. Үй бүлөнү бир үй бүлөдө канча адамды камсыз кыласыз? 3 балам бар, өзүм. 2 уул, 1 кызым. Бул үй бүлө багуу дегенде жеке эле өзүмдүн үй бүлөмдү багуу эмес, коомчулукта бардык элдердин кайрылуусу менен үйүм багуу өзүнчө, андан бөлөк бир чоң эле түшүктү артыма элештирип алгам. Ошонун айынан түн болобу, күн болобу дайыма мага кызматташып турат. Айымдар, үй бүлөлөр кайрылып турушат. Дайым аларга дагы көмөгүмдү көрсөтөм. Алардын да үй бүлөсүн бакканга аракет кыласыз? Жардам берем, жол көрсөтөм. Жакшы. Бизнес чөйрөсүнө түшүп, үй бүлөңүздү багып келет экенсиз. Мына ошол жөнүндө айтсаңыз. Бизнес чөйрөсүнө түшкөнүмө 10 жылдан ашып калды. 14-15 жылга барып калды. Кайсы багытта бизнес? Улуттук буюмдарды жасайбыз. Үй бүлөбүз менен. Кол өнөрчүлүк. Жакшы. Үй бүлөдө канча адамды камсыз кыласыз? Үй бүлөдө 5 балам бар. Жакшы. Жалпы 7-өбүз. 7-өн тең багасыз. Ичкен, жегени бардыгы сизде. Баары ушундан дагы. Жакшы, колчалар болсун. Келиңиз жекеси. Өзүңүздүн ишиңиз тууралуу жана үй бүлөдө канча баланы багып, кам көрүп атасыз дегенде. Негизи үй бүлөдө 7-биз. Апам 4 бала, сиңдим, мен. Сиңдимде 3 бала, менде 1 бала. Биздин турмушубузга байланыштуу сиңдим экөөбүздүн турмушубуз болбогондуктан апам да турмуштан алып алдык. Ошолорду багып келесиз, ыйлабаңыз, ыйлабай жакшынакай. Жалпысынан ошондой сиңдиңиздики өзүңүздүн балдарыңыз болгондо бир 10 чакты адам болуп калат экен да. Каякта эмгектенесиз эжекеси? Шаарга келгениме 17 жыл болду. Ушу тигүүчүлүк менен иштейм. Өзүм тигүүчүмүн. Балдар азырынча жаш. Сиңдим Москвада. Анын деле жумушу анча эме эмес да. Просто азыр бардыгынын үстүндө сизсиз, Ошо бир аз кыймылдап турган мен болот атам да. Колчалар болсун, эжеге келиңиз. Сиз жөнүндө билели. Мен бала бакчада иштейм, тарбиячы болуп. Жолдошум каза болуп калган. 3 балам бар, 3 уулум бар. Улуусу студент, экинчи уулум 9-класс, кичүүсү 1-класс. Балдарды окутайын деп шаарга келгениме 6 жыл болду. Квартирада турам, акча төлөп. Ошо жалгыз балдарымды 4 өзүм менен 4 кишини багып келатам. Тарбиячы экенсиз. Эгерде сыр болбосо, канча айлык аласыз жана алган айлыгыңыз жетеби? Айлыгым 12 000. Чындыгында жетпейт.
бирок шүгүр деп аракет кыласыз. шүгүр кылып сабырдуулук керек эң биринчи. Азырынча камсыз кылып атырсыз, 3 баланы, бирок улуусуз студент болуп каптыр, буюрса сизди бага турган учурда келип каптыр, Ооба. Биринчи курс. Бизде бул жактагы эжелерге да микрофон узатып коелу, келиңиздер. Бишкек шаардык медициналык коллеждин мугалими Гүлмира Айыпова эжеге суроо узаталы. Мына ушунча жыл эмгектенипсиз, учурда дагы талыкпай эмгектенип келет экенсиз. Дагы эле эмгектенгем келет. Жолдошуңуз багасы эмне иштеп жүрөсүз деген? Мен өзүм бул окууну бүткөндөн бери мага абдан жагат. Врачтык кесип абдан жагат. Ошондой эле мен ойлогон эмесмин, бул мугалимдик кесип мага жагып калат депчи. Себеби бул кесиптин бир өзүнчө бир жакшы жагы бар экен. Бир эле өзүңдүн билген өнөрүңдү балдарга да үйрөткүң келет экен. Демек өзүңүзгө жагып карьера үчүн, Эми мен возрастым, аябай карьерага кубалап жете албайм дечи, бирок ошо өзүмдүн билимимди берүүгө аракет кылам. Сиз кандай ойлойсуз? Макул билимдүү айым катары, жолдошу бар, чорбачар болуп калган бир чоң эне десек да болот, мына неберелериңиз бар экен. Ошондой айым катары мен сизге суроо узаткым келет. Деги эле аял затынын үй бүлөсүн багуусу шартпы? Учурдагы коомдо? Эми азыркы коомдо экөө тең бирдей иштегенге мен макул элемин, себеби бир кишини карап отурбастан. Аял зат иштеш керек. Аял зат деле иштеп турса жакшы да, үйдө отура берген тоже болбойт го деп ойлойм. Келиңиздер, эжекеси. Бизде кол өнөрчү Турсунай Жумабаева эжебиз бар. Келиңиз эжекеси, мүмкүн болсо жазап келген эмгегиңизди колго алып дагы анан сүйлөсөңүз болот. Мына учурда кол өнөрчү катары сизди чакырып атабыз. Кол өнөрчүлүк менен сизде үй бүлө багасызбы? Азыркы мезгилде көйгөй жаштарды тарбиялоодо жана эмгекке чакырууда болуп жатат. Биздин көпчүлүк адамдар чет мамлекеттерде, ар кайсы жерлерде жүрүп атат. Ошондой болсо деле үйдө отуруп, мындай иштерди жасап, эме кылса болот. Мен муну эмгектенип саткан деле жерим жок, барды хадия берип, Аллах менен Мухаммедтин атын жазып, жана башкаларда. Мындай кыргыздын кол өнөрчүлүктөрү менен ар кандай жумуш менен эмгектенсе болот. Бир эле билим, аял затына бир эле билим менен эмес, бардык нерсе менен тарбиялоого болот, эмгек менен. Кол өнөрчү бирок үйрөнүп сиз сыяктуу бир бизнес кылсам дегендерге үйрөтөт белеңиз айымдарга? Албетте, мамлекет тарабынан, чоң бизнесмендер тарабынан болсо, бир кичинекей мектеп же болбосо кол өнөрчүлөрдүн бир эмесин ачып алып үйрөткөнгө менин күчүм жетет, пенсионер болсо дагы. Кол өнөрчүлүк менен үй бүлө бага алабы аял? Эң сонун багалат. Илгертен бери эле кол өнөрчүлүк менен ата бабаларыбызга жардамдашып келген чоң энелерибиз болгон колдо. Азыр деле болуп атат. Колчолор болсун эжеге. Чээрдин дөңкү көрсөтүүсүндө үй бүлөсүн баккан аял деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Коомубузда дагы 4 баланы өзү багып жүргөн айым туурасында атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Тамара учурда 38 жашта, 5 баланын мээримдүү энеси, балдарын учурда өзү жалгыз багып, тарбиялап күн көрүп жаткан маала. Жалгыз эненин бир үй бүлөнү камсыз кылуусу оңойго турбаган көрүнүш, андыктан сөз башынан болсун деп алгач жолдошу тууралуу маалымат алдык. Жолдошум дагы Чоң Алай районунун Каратейит айылында музыка мугалим болуп иштечү. Анан негизи жакшы жашап жүргөнбүз, тагдырдын сыноосу экен. Арадан бузук аялдар чыгып, ушинтип үй бүлөбүз бузулуп, азыр жалгыз балдарымды тарбиялап багып атам. Каармандын айтымында жолдошу 5 баласынан жана жубайынан баш тарткан аз келгенсип үйдөн кууп чыгып, ошол эле күнү өзүнөн улуу бир келинге баш кошкон. 5 жыл болду, кош бойлуу болчумун. 5-чи балам ай күнүмө жетип калганда чыркыратып үйдөн чыгарды дагы. Ошол эле күнү түштөн кийин өзүнөн улуу аялга үйлөнүп алды. Мындай жүзү жок эркектер көп кездешет, бирок бардык эле эркектерге тиешелүү эмес. Маек учурунда үй бүлөсүн жалгыз баккан айымдар көп экендигин билдирип, алар өзүнүн кошунасы болуп чогуу жашаары тууралуу айтып өттү. 10 үй бүлө жашайбыз. Аллах ыраазы болсун. Кайрымдуу мусулман бир туугандар бар экен. Биз азыр Ассалам фонду салып берген жетим жесирлер үйүндө жашайбыз. Ошол жерде менден сырткары дагы 9 аял бар да.
Алардын үчөөсүнүн жолдошун көзөтүп кеткен. Анан калгандары бүт ажырашып кетишкен. Кичинекей кафелерде идиш жууп иштешеттер, эми посудомойщик болуп. Көбүнчө биз поляга чыгып иштейбиз. Полядан акча табабыз. Акчаны көбүрөөк 500-600 тапкан күнүбүз аябай бактылуубуз. Өзүбүздү ушунча бактылуу сезебиз да. Жолдошунан алимент алат, бирок ал жетишсиз. Бир баланын бут кийими 1500дөн өйдө турат деп кейип алды. Тапкан акчабыз жетпейт. Мен алимент алам, 5 балага 1,5 миң эле алимент төлөйт да. Мындай арсыз атага аябай эле уят да. Өйдө башын өйдө көтөрүп жүргөн үчүнчү 5 балага 1,5 миң төлөп коюп. Анан балдардын рызкысы бар экен. Ошол ал жак бул жактан жардамдар келет, фонддордон. Анан негизи балдардын бир эле бут кийими 1800-1700 турат да. Бир эле баламдын бут кийими. 4-өө окуйт, 4-өөсү школдо окуйт. Бирөөсү садикке барат. Тамара айымдын колуна көтөрүп келген чакан баштыкчаларына да көз чаптырып суроо узаттык. Көрсө кол өнөрчүлүк кылып балдарын багууга кошумча каражат табат экен. Кол өнөрчүлүк Алла Таала берген өнөр бар. Анан жууркан жөлөңгүчтөрдү жасайм, орнаменттер мененчи. Мындай сумкаларды жасайм, монтип. Булар кыргыздын кийизинен жасалган да. Ушинтип буларды сатам. Кичине майда ошо айылдан эле алышат. Көпчүлүгү мага жардам кылып алышат. Каарманыбызды бир жагынан баатыр деп атасак болчудай. Себеби жолдошу таштап кеткенине, үй бүлөсүнөн кууп чыкканына карабай, талаада үйдө иштеп 5 баласын багып татыктуу тарбия берип келет экен. Маалыматка ылайык балдарынын баары намаз окуп, Куран жатташкан. Бирок эң өкүнүчтүүсү атасынын бир да жолу басып келип балдарынан кабар албагандыгы. Ата менен бала хадисте дагы эт менен тырмакта. Буларды ажырата албайт, эч ким ажырата албайт. Мен башка нерседен камсыз кылсам дагы 5 баламды атам эримне камсыз кыла албай койдум. Күтүү менен күн өтөт. Карактеринде болгон кусалыкты эч качан жогото албайсың балдарыңды. Кичинекей ичимдеги наристем азыр 5 жашта. Атасы бир жолда келип көрүп бетинен сүйгөн жок, бирок мен атам келет, мен атам жакшы, мен атам ушунчалык жакшы көрчү деп күтүү менен күн өтүп атат. Ушундай наристелерди эч качан күттүрбөсүн. Атаңар келет дейм, атаңар жакшы адам, силерди жакшы көрөт, көп жумуш иштеп келет, бизге чоң үй алып берет деп, үйүбүз жок да. Ушундай. Сөздүн аягында өзүнүн жазган ырларынын арасынан жолдошуна арналган ыр саптарын айтып өттү. Көр турмуш өлчөп калчап сабалады, кош бойлуу экениме карабады, атырган ар бир таңым кайгы болуп балдарымдын жаштыгын барктабады. Өмүрүм өтүп жатты санабадым, азаптуу күндөрүмдөн жадабадым, жарыгым караңгыга айланса да кылчайып арт жагымды карабадым. Жараткан жаркыган жакшы жашоо келет дедим, жараткан жакшылыгын берет дедим. Бул күндөр акыр бир күн унут болуп, Аллахым рызкысын себет дедим деген үмүттөр менен жашап келебиз. Мына ушундай сюжеттен кийин биз алдыдагы конокторду дагы чакырып маекке аралаштыралы. Ал үчүн Хисса Бинтсайд аялдар өнүктүрүү борборунун директору Айнагүл Өмүрзакованы, ошондой эле дин өкүлү Бакыт Усмановду студиябызга чакырабыз. Деги эле ислам дининде же болбосо шариатта аял затынын үй бүлөсү багуусу шартпы? Аял киши үй бүлөсүн, бала чакасын бакканга милдеттүү эмес. Үй бүлөнү багуу бул ар бир эркектин мойнуна жүктөлөт. Ал эми аял киши ошол күйөөсү таап келген нерселерди сарамжалдуулук менен, эстүүлүк менен жана атабыздан келаткан салт санааларды жүргөн тургандарды, керек болсо олтургандардан бери көңүл буруп, ошолорго кам көрүү гана милдет эмес болот.
Алла Таала Куранда аял кишини мынтип мактайт. Нисаукум харсул лакум, аял заты эгин талаа, дан эгин себиле турган эгин талаасы мал деп. Дан эгин себиле турган эгин талаа болбосо жашоо жок болгондой эле, аял киши болбосо жашооңор жок болот эле деп. Экинчиден ошол жерге аял сонун окшоштурат. Жер бар үчүн дан эгин себилет, бактар отурулат, жана башка толтурган нерсе бар. Биздин ата-бабалар эмне деп коет? Эркек киши сырткы тон, аял киши ички тон деп коет. Не деген сөздөр? Ошондуктан аял киши үйдө отуруп эле, бүгүнкү күндө үй бүлөсүн багам деп тигил жака бул жака чыгып кетип атпайбы? Эртеле бала бакчага түртүп коюп эле. Кайсы баласы эмнени жакшы көрөт, эмне жегиси келет, эмне менен ойногусу келет, келечекке эмнени кыялдангысы келет. Ушуларды дагы байкабай калган ата-энелер да бар бүгүнкү күндө да. Кандайдыр бир себептерден ошол жолдошу бакпай турган болуп калса, же болбосо жолдошу жок, же болбосо оорукчан, же жок болуп кала турган болуп калса, аялдын башына күч түшүп калды үй бүлөдө. Анда аны макул менин милдетим эмес, сенин милдетиң, же болбосо атасы милдети эле деп олтура берсе, балдар ашка калат. Анда аял затына ким жардам бериш керек? Анын балдарын ким багып бериш керек? Кыздын атасы автоматтуу түрдө милдетке өтөт, бирок бүгүнкү абал кандай болгон күндө дагы ушундай болуп атат дегенге суроо болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө Россияга чейин кетип атат, тигил жака бул жака чейин байкуш карындаштарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, кээ бир апаларыбыз деле 50-гө чыгып калган, 50 жаштын тегерегинде да барып атышат. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп. Мына ошондуктан аял кишилер бат эле алсызданып, үй бүлө бактысынан дагы ажырап калган кишилер көп эле болот, ден соолугунан ажырап. Ошондуктан негизи шариятыбыз тыюу салбайт. Жана Куранда айтпадыкпы? Кайрымдуулук жасоочу эркектер деп туруп, анан аялдар айтпай койгон жок да. Куранда айтып атат. Кайрымдуулук жасоочу аял эркектер деп мактап туруп, артынан эле кайрымдуулук жасоочу аялдар деп мактап атат. Ал кайрымдуулукту каяктан жасайт? Эгер өзү иштебесе. Ошондуктан аялдар өздөрүнүн кесибине ылайык, өздөрүнүн шартына ылайык эркек киши түзүп берип койсо, ошол иши менен тиричилигин уланта берсе болот. Эмне болбосун? Болот. Демек үй бүлөсүн бакса болот дегенде. Болот. Болгону жанагындай шарттын негизинде. Жана бала чака унутулуп калбашы керек. Алла Таала 6 саны аман бош жаткан пендесин жаман көрөт деген. Ошондуктан боштуктан Кудай сактасын. Шариаты ушунчалык көтөрмөлөгөн аял кишини. Керек болсо жогорку сотко чейин кызматка ээлегенге акысы бар. Мамлекет башчы эмес. Аял киши. Мамлекет башчылык эмес. Бирок жогорку кызматтардын дагы өтүп барып, жогорку сотко чейин иштегенге акысы бар шариятыбызда. Болгону өлүм жазасы жана ошолго гана чечим чыгара албайт. Мисалы, мына башын кескиле мындай барды. Мисалы, адамдарды кырып эле өлтүрүп эле кетип атат. Мисалы, ошого өлүм жазасы берилиш керек го. Мисалы, анан аял кишини ошол жерге сот ишин жүргүзүп бериңиз деп берилбейт. Калган иш чаралар сот иштерине чейин аял киши иштеп кеткенге болот. Билишибизче караганда ошол коомубуздагы айрым бир кыйналган энелерге, айымдарга, же болбосо бир сиздерге кайрылган айымдарга дейли колдоо көргөзүп, аларга бир ар кандай бир жашоо шартын, үй бүлөсүн багыш үчүн дагы бир курстарды окутуп келет экенсиздер. Мына ошол жөнүндө маалымат бериңизчи. Жумушсуздук маселеси өлкөбүздө жана үй бүлөдө атасы дагы энеси да жумушсуз болгон үй бүлөлөр азыр өлкөбүздө көп болуп аткандыктан биздин коомдук фонд ушул маселени бир кандайдыр бир жолу менен чечүү максатында аялдар үчүн элет жергесинде 6 айлык тигүүчүлүк жана бычмачылык окуу курстарын уюштурганбыз. Ал окуу курстарыбыз акысыз, көп балалуу жана жесир аялдар үчүн болуп келип атат. Азыркы мезгилде бизге 95 аялды окутуп чыгардык. Окуу курстар бекер, акысыз жана тигүүчүлүк, машинка жана мугалимдер менен камсыздайбыз. Негизги максат бул тикмечилик, бычмачылыкты үйрөткөнүбүз. Аялдар өзүнүн бала чакасынан алыс кетпестен жана бир башка кыйынчылыктарга туушар келбестен өзүнүн жеринде жакшынакай кесиптин ээси болуп, өзүнүн үй бүлөсүн бакканга бир камкор болгонго бир шарт түзүү максатында болду да. Ошолорда чалып байланышып атышабы? Мындай жакшы болду, акча таап атабыз, же үйрөнүп машинаны алып коюп эле жатпакчы? Биз ошол машинканы берип атканда биринчи жана келишим түзүлө
түзүлөт. Келишимде эң негизгиси жанагы шарт коюлганда 2 жыл биздин коомдук фонд менен иштешүү, тыгыз иштешүү. Ал жерде кандай иштешүү? Ай сайын бизге отчет катары маалымат берип турушат. Бир айда кандай иш кылышты, эмне тигишти, кандай ийгиликке жетишти, канча киреше кирди. Ошо маселесин биз 2 жыл иштешип, биз азыр ушундай таянакка келдик. 40 эмес 60тан ашык үй бүлөгө биз колубуздан келишинче жардам бердик. Азыр бир 10дон ашык аялдар бизнес леди болуп өздөрүнүн ишин жакшы аткарышып, Россия, Казакстан, Өзбекстанга чейин кийимдерди тигип сатып атышат. Сизге суразатым келет. Аркага мындай кычайып карап көрүңүздөрчү. Сиздер да кыйналгансыздарбы? Сиздердин жашоодагы бир кыйынчылыгынан ушул нерсеге алып келсе керек. Кандай кыйынчылыктар башыңыздардан өткөн жана кантип жеңип чыктыңыздар? Негизи убагында менин башыма да аябай кыйынчылык көп келген. 3 балам, эң кичүү балам 1,5 жашта болчу. Тем более мен башка мамлекеттен көчүп келген кыргыз болчумун. Гражданством жок болчу. Бүт нерсе кыйынчылык болгон. Ошонун бардыгыны тиктеп, балдардын документтери жок болчу. Студент болчумун бул жакта. Анан жашаганга үй жок, шарт жок, өтө кыйынчылыктар болгон. Бирок бардыгыны аракет менен, тынбай, талыкпай, эмгек менен жеңгенбиз. Мен азыр кээ бир айымдар ыйлап келет да, аялым, күйөөм таштап кетти, мындай болду деп бир 100дөн айымдар менен иштешкенимде ыйлап калышат. Бардыгы эле көйгөйүн айта берет. Анан мен айтам, ай, давай, кайрат кыл. Болду, өттү кетти ал. Эми сен баланын түшүгү мойнуңа турат. Аны мен кандай тарбиялашым керек? Балдарды туу тутуп турган азыр ата эне болсо, атасы жанагындай кылса, энеси эмне кыларын билбей турганда, же кесиби жок, же иши жок. Ушундай кыйналып турган кезде баланы ишенген тобо эне болуп тургандан кийин ал айым түшкө түшпөш керек да. Ошол балдарга кайрат кылып, балдарга жакшы тарбия бериштин амалын издеш керек. Мен кыйналган учурумда эч качан ыйлаган эмесмин. Бир молдеке азырга чейин унутпаймын ал кишини. Мага айткан, сен жакшы жердин баласысың. Сен ыйлап отурсаң болбойт, жарашпайт. Давай, бүгүндөн баштап иштегениң. Түн да иштечимин, күн да иштечимин. Ошондо бир 2 саат, 1 саат эле эс алчумун да. Анан азыр болсо кыйынчылыктын баарын жеңгенбиз. Жолдошуңуз? Мен убагында жолдошум жана азыркы сюжетти карап отуруп, мен да көзүмө жаш алдым. Россия деп бир жаман бир алыс жака кетиш, бир бардык элге ушундай неме болуп калды. Алыска кетип 8 жылда барып келип, же 2 жылда бир келип калган учурдар болчу. Анан Россиядан бирденеге жок болуп калды. Телефондары өчүк, бардыгы өчүк. Бирок мен мынтип ыйлабадым. Мен атам аябай, как раз ушул сюжет мага тиешелүү экен. Өзүнөн чоң улуу жаштагы деп. Ошондон баштап атам келип, точка кой, эмгек кыл, балдарды тарбиялашың керек. Сен менин жолум жолдошуң керек деген. Жакшы, кол чабалар болсун. Келиңиз. Сиздин жолдошуңуз каякта жана кандай кыйынчылыктар баштан өткөн? Мен деле айылда бир 18 жылдай жашадым. Айылдан келген мен дагы. Жолдошум ушу биз деле келишпей бир аз. Анан бул жака балдарым менен келе берген мен деле. Балдарым менен келип, анан ушул кесипти баштап. Бир туугандарым бар, ушул менен эмгектенишет, ушул кесип менен. Менде деле кыйынчылык болду, аябай квартираларда жүрдүм. Балдарымды сөдүрөп, балдарым ишке жарагандарын үйрөтүп, небирелүү болдум, кыз чыгарып, уул үйлөп. Кол чабыңыз. Келиңиз. Чаган учур болот да, үйгө келесиз, бирок аркаңызда чоң жоопкерчилик турат, бир чоң үй бүлөнү багыш дегенчи. Өзүңүз кантип аласыз? Аял киши өзүнө кандай төлкө ый менен неме болот го дейм да. Ошо ыйлап, бакырып, ыйлап, үйдө жалгызмын мен өзү негизичи. Квартирада турам. Жолдошум 4 жыл мурун каза болду. 1,5 жаш балам менен калып кеткен, азыр 5,5 жашта. Ошо кичине жашым бир топко барып балалуу болдум. Бирок ошол баламдын таттуу тилини, кызыктуу оюну көрө албадым. Балам экөөсү эки жакта. Апам 4 бала менен бирөөнүн үйүндө.
сиңдим Москвада, мен өзүм бул жерде. Эми бири экөөбүздөн кетип калалы деп ойлогонбуз. Ал жактан кичине көбүрөөк акча таап, кичине үй жай кылалы депчи. Бирок ага шарт болбоду. Бош оору, көз оору болду дегендей бирөөбүз жакыныраак бул жакта туралы деп. Былтыр ошо балам колу сынып операция болуп калды. Быйыл жаңы жылда дагы операция болду. Ошон үчүн бирибиз бул жакта турганга туура келди. Бирибизге бирибиз жакын эмеспиз. Болгон үчөө, апам, сиңдим, мен үчөөбүз. Ушу 4 баланы тарбиялаш керек. Сиңдимдин 3 баласы бар. 15 жыл күйөөсү мен тарткылашып ичкилик болду. Эркектерге жанагындай эле жумуш жок. Ошонун аркасынан болду. Квартирада мен ойлойм ушу. Мен мага бекер берип койсо дебейм да. Мындай ипотеканы кичине арзаныраак кылып, жетимдер үчүн, жесирлер үчүн бир аз арзаныраак кылып койсо, баягы ошол ипотекага эле берип койсо, ичинде жашап атып, квартплат катары төлөп жашаса кичине оңоюраак болуп, бала чакам менен чогуу жашасам деген оюм бар да мен. Бир жагынан мырза катары, бир жагынан ата катары, бир жагынан бир дин өкүлү катары мен сизге калыс эле суроо узаткым келип атат да. Ооба, чындыгында эркектин милдети үй бүлөнү багыш. Аны сөз менен билебиз, мурдакы тарыхтарда билебиз. Бирок учурдагы коомду алып карай турган болсок, бул нерсе жокко эсе болуп калган сыяктуу. Айымдардын ушинтип үй бүлөнү багып калуусуна бул мырзалардын күнөөсү барбы? Балким өзүнүн жоопкерчилигин сезбей аткан жокпу? Ушинтип аял заты өзү назик болсо, аял үйдө олтурбай калдыңар, аялдар сыртка чыгып кеттиңер деген бир мырзалардын сын пикирин көп угабыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде мырзаларда да күнөө болушу мүмкүнбү? Кыргызда макал бар, келин жаман эмес, келген жери жаман деп. Ошол ар бир эркек кишинин өзүнүн милдеттерин так аткаруу бул ооз эки эле болуп калбадыбы азыр. Биз китеп окуу маданиятына жетише турган болсок, ушундай проблемалардан бат арылмакпыз. Ата үйлөнөрдө мурда менин кандай милдеттерим бар, мен аталыкка даярмынбы, даяр эмесминби деп өзү суроо бериш керек. Жана ошондой эле ата эне дагы эпте үйлөп кое беребиз деп, ошол көбүнчө ата энеден кетип калат. Менин балам психология жагынан даярбы? Аталык мээрим төккөнгө даярбы? Кесиби барбы жокпу? Сөзсүз түрдө эркек кишинин кесиби болуш керек, анан кийин үйлөнүш керек. Мейли соода жагынан, мейли багбанчылык, мейли дыйканчылык, ал жокпу, кое туруш керек. Анткени себеби биздики Египеттин ысыгындай ысык жер эмес. Же Африканын ээн таласы, же Казакстан чөлүндө чөл жер эмес. Бизде багбанчылык, дыйканчылык баардык тармак, 4 мезгилибиз бар. Күндүз иштесек да болот, түндөз иштесек да болот. Биздики баардыгы ыңгайлуу. Ошол шарттарды окуп түшүнгөндөн кийин, анан көбүнчө бизге баягы кыз бала кулагы менен жакшы көрөт болуп, сыртына карайт да анан турмушка чыгып кетип өздөрү жаңылып калып атат. Сөзсүз түрдө ата эне менен кеңешип, ата эне аркылуу турмушка чыкса кыйналышмак эмес көпчүлүгү. Эгерде ушулардын баары чыкыйта макала жок деген 300 макал жаттамайынча ар бир кыргыз жараны кыргызча ойлоном деп айтпай эле коюш керек. Жок дегенде 300 макал жаттап койсо жетер экен. Мисалы, ар кандай проблемага кирерден мурда ойлон балам. Ушуга деңгээлим жетеби, жетпейби дегенге, мисалы бир макал бар. Өйдө жактан таш кулап, өлбөй калды каш кулак. Тынч эле жүрсөм болбойбу, ач кулактан тынч кулак деп. Анан, кыргыздын макалы. Не кылайык? Анан экинчиси, эч качан элге жерге кызмат кылганда балам, сен кара курсаң баккан бала эмес, эл баккан, журт баккан. Эгерде эл багып журт бага албасаң, элге зыяның тийбеген, мыкты кесипкөй ыймандуу бала болушуң керек деп мээсине куюп койсо баланы, ошол нерсеге да калыптанат экен. Мисалы, буга да кыргыздар айтып койгон макалда. Басмайылдын кадырын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын эли билбей жат билет дейт. Көрсөтүүбүзгө келип, суроолорго жооп берип, мыкты маек куруп жаткан конокторубузга дагы коомчулуктан суроолор келген, анда жооп алалы. Үй бүлөсүн багуу аялдын милдети эмес экенин билебиз. Бул учурда аялдын укугу тепселенип жатабы, же эркектер менен тең укуктуу болгон үчүн анын дагы милдетиби дейт. Аял заты өзүнүн милдети, негизги милдети бул эне болуу. Эне болуу, бул эне бул жашоо башаты дегендей, эне болуу жана келечектеги муунду тарбиялоо. Бирок ошол эле мезгилде аялдардын өзүнүн коомдо да милдети бар. Коомдо милдети бул коомчулукка колунан келген пайдасын көрсөтүү жана ата мекенге дагы болгон кандайдыр кызматын көрсөтүү. Бирок ошол эле учурда менин милдетим бул, менин укугум
деп жанагындай укугум мен иштешим керек, мен өнүгүшүм керек, карьера түзүшүм керек, мен өзүм гана өзүм үчүн деген бул өзүмчүлдүк, бул үй бүлөдө терс көрүнүш пайда кылат. Укугу тепселенип атабы үй бүлөсүн баккандардын? Аялдар эгерде шарты туура келип, ден соолугуна зыян келбесе, шариатка туура келсе, иштесе болот, карьерада түзсө болот, бирок ошол эле мезгилде эң негизгиси орунга үй бүлөсүн коюш керек деп ойлойм да. Келиңиз эжеке сизге. Канткене биздин айымдар үйдүн куту болуп, үйдө олтура алат дейт. Ол үй бүлөдө атасы бакса, камсыз кылып, аял киши бардык шартта жашаса, анда үйдө отуруп жашаса болот. Айымдардын үй бүлөсүн багуусуна сиздин көз карашыңыз деги эле ушул нерсе туурабы же туура эмеспи? Көбүнчө кимге негизги күнөөнү коет элеңиз дейт? Жогору жактагыларды эле күнөөлөйм мен. Завод фабрикаларды куруп, эмет болсо, могу кыздарыбыз деле чет жакка кетпейт эле. Анан эркектерге жакшы жумуш болсо, үй бүлөсүн бакса, аялдар үйдүн куту болуп отурган жакшы дейм го. Эгерде айымдар ушинтип жумуш деп көчөдө иштей берсе, эркектер менен роль алмашып, эркектерди жаман көндүрүп албайлы дейт. Туура сура да, биз иштеп баарына эле жүгүрүнө берсек, эркектер мындай нарагында ойлонбогон эркектер аракет кылбайт да. Даяр тамакка, даяр оокатка кынык алып калышат бир жолу. Аялдар үй бүлөсүн бакпаш керек болсо, анда балким эркек баланы кичинекейинен туура тарбиялаш керектир дейт. Туура сөзсүз келечек муундарды кичинесинен тарбиялаш керек. Эгер аял киши үй бүлөнү ушундай тарбиялаш керек, багыш керек, камсыз кылыш керек деген түшүк моюнда турса, эмне үчүн бакпаш керек? Аны ким багат деген суроо бар да. Мен тиги алимент бөлдүргөндөй эмесмин, башка да кылган эмесмин. Макул ушундай жол тандаган болсо, анда биз келечекте ушул балдарды кандай кылбасын коомго, мамлекетке, элге пайдасы тийген жаран кылып тарбиялашым керек деген максат койгонмун дагы, анан балдар тарбияланат. Сөзсүз эркек балдарды үй бүлөдөн кичинекейинен тарбиялаш керек. Бул жакта сюжетте көрүп кеттик да, аялын таштап кеткен эркек жөнүндө бул таштап кетишине, үй бүлөсүн таштап кетишине эмне түрткү болуп атат да бул жердечи. Анан кийин эгерде таштап кете турган болсо же күйөөсү жок болсо, ошол аялдар ушул жагдайда, ушул учурда эмне кылышы керек? Туркияга же болбосо чет элдерге чыгып жатышат, эмне кылышы керек? Мисалы, кээ бир учурлар болот, кирип келгенде эле проблеманы айтып баштап атпайбы? Андай эмес. Кирип келгенде кандай келдиң, эс аласыңбы, чай ичесиңби дегенде жылуу маанай менен тоозуп алса эркек кишини, аял киши. Анан эркек киши дагы сыртта таап келип туруп, отуруп, ушунчалык болуш керек. Бүгүнкү күндө кафелерде тияк биякта чай ичкендиктен балдары менен сырдашып болбой, анан уруш талаш көбөйүп атпайбы? Жок дегенде эртең менен кечки чайын бала чака менен чогуу чай ичип, чайдын үстүндө көп маселе чечилет. Ошон үчүн пайгамбар айткан, биринчи тамак бер, андан кийин салам айт дейт. Дайыма тамак берген адамыңыз менен жолдон жолугуп калсаңыз, кандай учурашат? Кандайсың? Алтыным кандайсың деп, озун алтыным күмүшүм дегенде сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Демек күнөө аялда дейсизби? Жок, ошондуктан аял эркектин сыры ашказанда дейт. Ошон үчүн жакшынакай тозуп алып, үйүнөн кетип атканда кийим кече тиги буларын баарын чыкытып карап койсо, мушундан дагы болот. Анан кандай болсо, сен кандай ойлойсуң? Балким мен мындай деп ойлоп атам, кандай дейсиң деп койсо, ошо менен эркек киши үйгөзө бурулат экен. Бул бир. Экинчиден Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Ар-риджалу каввамуна ала ниса". Эркектерди аялдарга биз түркүк кылып бердик дейт. Тоосуң. Бирок ошону кээде баягы жыгачтын жумшагын курт жейт, адамдын жумшагын сөз жейт болуп, кечке сөз менен жей берип, төркүнүнө кадырын кетирип, баланын бир тууганына, күйөөсүнүн бир туугандарына тагыраак айтканда аял киши кайын журтуна да төркүнүнө да эркегинин кадырын кетирсе, андан да ашып түшүп, бала чакасына, кыздарына атаңар былжырай берет, атаңар айта берет дегенде, эркек киши үйдүн ичинде эч ким эмес болуп калат. Ошондон да таарымдуу сезим пайда болуп, кол шилтең менен кетип калышы мүмкүн. Келиңиз, сизден баштайлы. Эми дал ушул көрүүчүлөрдү эске алып туруп, мына үй бүлөсүн баккан айымдар деген теманын тегерегинде талкуу кылдык да, Анан ушул көрүп аткан айымдарга, бүгүнкү кыз эртеңки эне дейбиз, жаш кыздарга акыл насаат иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Бүгүн аялдар эне катары үйдө отургула дегенге дагы мен ойлонуп кетем, себеби үйдө дагы баланы багыш керек, бирок коомдо дагы эне болгондон кийин иштеш керек деп
ойлойм. Келиңиз. Ошон үчүн мына энем айткандай жалаң китеп менен жана ислам дини менен тарбияласа баардык нерсе өз ордуна түшөт. Пайгамбарымдын сүннөтүн аткарып, Аллахтын айтканын кылсыңар балдарым, баардыгыңардын ишиңер ордуна келет. Аял иштебей койсун деген бул жерде эч нерсе жок. Аял иштесин, өзүнүн эмесине жараша эмгектенсин, баардыгыңарга жакшы ыймандуулук, элиме тынчтык жана бакубатчылык каалайм. Жакшы, кылчаларыңыз. Сайнагүл, сизден баштай берели. Эркектерге жумуштар аз болуп атабы, ар кандай себептер аркылуу аялдар аргасыздан үй бүлөнү багыш керек, бирок ошол эле мезгилде үй бүлөсүнө, балдарына убактысын бөлүп, өзүнө дагы кандайдыр бир зыян келбей турганда жакшынакай кесиптердин ээси болуп, аялдар өзүнүн үй бүлөсүн бакса деп чакырмакмын. Келип кесиптин ээси болуп, кыска мөөнөттүн ичинде ушундай жакшынакай кесиптерди үйрөнсөңүздөр болот, жана ушул кесиптердин аркасында үй бүлөңүздөрдү бакканга дагы жардам болот деп ойлойбуз. Жакшы, колчаларласың. Келиңиз. Сиз дагы. Сиз сыяктуу коомчулукта көп айымдар. Эми бул тагдыр, тагдырды көтөрүш керек. Ар кимге ар кандай тагдыр жазылат. Ушундай менде болуп, каза болуп өтүп кеткен ушундай жесир аялдарга ушу айтат элем, эң негизгиси сабырдуулук керек. Ойду жакшы ойлонуш керек. Жакшы канча көп жакшы ойлонсо ошонун баары аткарылат. Сабак жумуштан келгенде кайра тамак жасаш керек, балдарыма кайра сабагын окутуш керек. Ошо айымдарга каалайт элем, эң негизгиси сынбаш керек аялдар. Сынбаш керек, өзүн бекем кармап, башын өйдө карап, жаман жолго барбай, ошо балдарына үлгү болуп, жакшы эне болууга каалайт элем да. Ар качан адам мен Кудай буйруса оңолом, өсөм да алдыга умтулуш керек. Ушунчалык пайгамбар айткан, эртең кыямат башталганда менен башталса, колуңда көчөт болсо, ошону отургузбай анан кийин кете бер дептир. Эми анчалык проблема жок да. Анан экинчиден балада да айтыш керек экен, сен элдин жылдызы болушуң керек, бирок жылдыз ору менен оорубашың керек деп. Балага ушундай дем бериш керек. Баягы кыргызда сөз бар, чуу деген атка дем деп. Муну пайгамбарыбыз айткан, асхаби кан нужум, менин сахабаларым звезда сыяктуу депчи, жылдыз сымал деп. Кимисин ээрчисеңер адашпайсыңар. Анысыңар артта келаткан жаш муундарга сен жылдыз болушуң керек, дем болушуң керек, ошолго күч болушуң керек деп. Балам, баардык булар өтүп кетет. Кызым, келечекте мыкты эне болосуң, сен мыкты бала болосуң деп балдарга дем берсек, күнүмдү курсак токпу, бизден өткөн бай, бизден өткөн бактылуу адам жок деп түшүнүк берип коюш керек экен. Рахмат. Эми аялдар иштебей отурбай иштеш керек. Себеби бир адамдын тапкан эчтеке жетпейт. Эркеги жок болсо обязательно иштеш керек. Бар болгондор деле иштеш керек дейм да. Бардыгы сабырдуулук, өзүгө ден соолук, бүт бардыгына иштеш керек, акча табыш керек, балдарды багыш керек. Ошо аракет кылыш керек, мен деле ушу сөздөргө кошулам, аракет кылыш керек, издениш керек, жоктон барды кылып, аракет кылса баары болот. Колдон келе турган баары колдон аракет кылса болот. Кандай гана кыйынчылык башына келбесин, бардык кыйынчылыкты сынып калбастан жеңүү, аракет, көбүрөөк ошол кийинки муундарга туура жолду көрсөтүп, туура тарбияны бергенге аракет жасаш керек. Тынчтыкты каалаймын. Биздин мамлекеттик кызматкерлер, бийликтегилер бул биздин көтөрүп аткан маселебизди аябай көтөрүп чыгып, ушундай турмушта болуп аткан, кыйналып жашап аткан айымдарга көмөгүн көрсөтөт деген үмүттөмүн. Жакшы, атайын келип, мыкты кептериңиздерди ортого салып, көрсөтүүгө катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Аял заты өзү үчүн жана балдарына тарбия берүү үчүн иштесе, анда жакшы. Бирок үй бүлөнү баккан айымдардын саны азайсын, себеби үй бүлөнү багуу бул мырзалардын милдети. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.